90-жыл бул өтө опурталдуу дагы, коркунучтуу дагы, ошол убактагы биздин көз карашыбызга бир жаңы нерсе деген туулуп аткан сыяктуу болуп көрүнчү да. Демократиялык кыймыл, мына ошондо демократиялык кыймыл деген эмне? Ал кандай болуп биздин өлкөбүзгө биздин өлкөбүздүн тагдырына өзүнүн таасирин кандай кылып тийгизет деген ой бизде да болгон. Ошон үчүн ошол убактагы демократ Кыргызстандын демократиялык кыймылдын жетекчилиги менен биз дайыма чогуу чараны иштечүбүз. Эми сиздин айтканыңыз бир кызык. Ошол убакта демократиялык кыймылдын негиздөөчүлөрү болуп Жыпар Жекшеев, Казат Акматов, Топчубек Тургуналиев, дагы бир топ жигиттер бар эле. Ошолор жигиттерди мен атайын чакырып келип, Фрунзе шаардык ички иштер башкармалыгына өзүмдүн отурган кабинетиме чакырып келип, ошол жерде сүйлөштүк. Тартип бузуулар болбосун. Сиздер тараптан дагы, милициянын кызматкерлери тараптан дагы. Сиздер тараптан катуу айтпагыла, элге жамандык кылбагыла. Милициянын кызматкерлери дагы сиздерге катуу айтпайт, катуу талап койбойт, бирок тынчтыкты чогуу сактайлы. Ушундай гана талап болгон.